Прежде всего, позвольте выразить искреннюю благодарность организаторам. Жыйындын жүрүшүндө улуттук стратегиялык талдоо системасын мындан ары жакшыртуу маселеси каралды. Анда практикалык сунуштар айтылды. Бул иш-чара тажрыйба алмашуу жана кесиптик байланыштарды чыңдоого багытталган. Ар бир кылмышкер жасаган кылмыш үчүн акча төлөөсү, ошондой эле аны адалдоосуна тыюу салуу, ага чек коюу маселелери каралды. Кыргыз Республикасы болсо билгендей эле бул жыл жанагы эмдиги жылда өз ара баалоо процедурасын өтүп атат. Бул аябай маанилүү, биздин Кыргыз Республикасы өтө маанилүү процедура. Ошондуктан мен ойлойм, жана ишенем, ушул практикалык семинар биздин укук коргоо органдарга жана ведомстволорго жана ошол эле финансылык чалымдоо кызматкерлерге аябай пайдалуу жана аябай иштерине жанагы жакшынакай салым таасир берген иш-чара болот деп ишенем. Бул жыйын ага катышкан башка мамлекеттердин чалгындоо кызматтарынын өкүлдөрү үчүн пайдалуу болду. Алар менен кызматташтык кирешелерди адалдоо, терроризмди каржылоо жана каржылык тергөө тармагындагы иш-аракеттерди уюштурууга негиз түзөт. Биз жакында эле ыкчам жана стратегиялык талдоо боюнча эксперттер менен чогуу иш-чара өткөргөнбүз. Кантип кылмышкерлер тарабынан жасалган тобокелдиктердин жана коркунучтардын пайда болуусун алдын алуу керек. Күмөн болгон акчаны которуу боюнча талдоо мониторингин жүргүзүү иштерин Кыргызстандын финансылык чалгындоо кызматы жүргүзүүдө. Ушул ыкмалар натыйжалуу жана ийгиликтүү пайдаланып жаткан экен. Бул иш-чарага катышкан укук коргоо органдарынын өкүлдөрү финансылык чалгындоо кызматы менен биргеликте иш жүргүзүп келишкендигин билдиришти. Башкы прокуратура терроризмге болгон аракетсиз мыйзамдарды каржылоого каршы жана мыйзамсыз чыгарылган активдер боюнча иш алып барууда. Башкы прокуратура тарабынан атайын башкармалык ачылды. Ушул багытта мыйзамсыз чыгарылган активдерди аларды кайтаруу боюнча иш-чараларды кайтаруу боюнча иш алып баратат. Евразиялык топтомунун эксперттеринин баалоо боюнча биз даярданып жатабыз. Ошо эмки жылы 2026-2027 жылдары ошо эксперттерге берген суроолоруна ошол именно ушул багытта мыйзам чыгарылган активдерди финансылык терроризмди каржылоо боюнча иш-аракеттери боюнча эмне иш-аракеттер козголгон, эмне кандай иштер алып барылып атат, ошол боюнча бизге керектүү маалыматтарды алабыз бүгүн. Ошондой эле өзүбүздүн тажрыйба менен бөлүшөбүз, алар да өздөрү менен бөлүшөт. Жыйынтыгында өзгөчө көңүл тобокелдиктерди баалоо ыкмаларын жакшыртууга, мекемелер аралык кызматташтык иштерин өнүктүрүүгө, ошондой эле эл аралык деңгээлде колдонулган алдыңкы аналитикалык ыкмаларды киргизүүгө бурулду. Клара Кудайбергенова, Нурмухамед Дүйшөнбек уулу, УТРК Чүй, Бишкек.